Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн ушундай анимациялык тексттерди кантип жазсак болот, ошол программа жөнүндө айтып берейин. Бул программаны каяктан көчүрөбүз? Бул программаны көчүрүш үчүн Play Marketке киребиз. Видео толук ачып бүтсүн. Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, издөөчү жолчуга анимация для слов деп жазабыз. Бизге бир канча программа, приложениелерди сунуш кылат. Мен бул приложениелердин ичинен ушул программа менен иштеп көрдүм. Басабыз бул программаны орнотобуз. 9 мегабайтка жетпеген кичинекей программа. Көчүрүп алгандан кийин кантип иштейбиз? Программаны көчүрүп бүткөндөн кийин бизге төмөндөгүдөй значок чыгат. Азыр установка кылабызын. Сабактын башталышына же болбосо балдар менен саламдашканда, кыска жанакындай куттуктоо сөздөрүн жазганда жакшы программа экен. Бул жерден орноду. Дароо эле бул жерден открыть деп басып иштеп кетсек да болот. Кандай иконка пайда болот? Рабочий столго. Рабочий столго бизге OQ Animation Text деген приложение орноду. Программаны ачабыз. Биз ишке киргизгенде программа ушундай ачылат. Биз бул жерден эгерде кааласаңыз 2 баскычтуу анимация кошсоңуз болот, же болбосо 1 баскычтуу анимация кошсоңуз болот. Биз биринчи 1 баскычтуу анимация кошуп көрөлү. Программа ачылып атат бизге. Текстти ушинтип жазуу керек. Текст жазуу үчүн өйдөдөгү текст дегенди басабыз. Бул жерден текст дегенди басып, биз жаза турган текстибизди ушул жерге терип жазабыз. Мисалы үчүн саламатсыздарбы деп жазайын. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу кесиптештер. Андан кийин бул жерден done деген кнопканы басам. Done, мына биздин текстибиз турду. Эми төмөн жактан биз мына катардан анимация алсак болот. Каалагандай ушу жазууларга. Андан кийин ушул шрифттерди өзгөртсөк болот. Ал үчүн мына жердеги стиль дегенди бассак болот. Анимациядан анимациялабыз. Стилди тандайсак болот. Бул жактан өйдөдөн шрифттердин түрлөрү чыгып атат мынеке. Мисалы үчүн шрифтти тандап койдук. Эми бул фон бериш керек, арткы фон. Ал үчүн бул жерден галерея images дегенди тандайбыз. Кааласак биздин телефондогу галереядан алсак болот. Кааласак ошол жерден дароо эле сүрөткө тартып алсак дагы болот. Кайсы бир сүрөттү тандап алсак дагы болот. Мисалы үчүн мына тек галереядан ушул сүрөттү тандап алдым мен. Мынеке бизге керектүү жерди алып, чоңойтуп, обрезка кылабыз, кесип алабыз. Биздин арткы фонго ушул сүрөт түштү.
Мынакей кааласак текстти бир аз жылдырсак болот. Мына жерден жакындатып, аралыгын бул жерден алыстатсак дагы болот. Мынакей буротабыз. Бир аз алыстаттык аралыгын. Андан кийин сактоо керек. Сактоо үчүн өйдөдөгү Save Video деген кнопканы басабыз. Save Video. Бул жерден сактайбыз. Генератор разрешить. Но ушул жерден 100% болгонго чекти күтө турабыз. Мына биздин видеобузду сактап атат. Мына видеобузду сактады. Эми бул видеону бөлүшүү үчүн мынасы поделиться дегенди басабыз. Же болбосо дароо эле галереядан алсаңыз дагы болот. Поделиться эткенде төмөн жакта ошол сайттын аталышы чыгып калат. Бул жерде бир басып курсор жандырып өчүрүп койсок да болот, же болбосо бул жерге текст жазып койсоңуз дагы болот өзүңүз. Мынакей биздин видеобуз группага кетти. Эми кийинкиси кайрадан реклама чыгып калды. Эми экинчи бир эле сөзгө эки түрдүү анимация бериш үчүн ошол экинчини тандайбыз. Бул жерге текст жазуу үчүн баягындай эле текст дегенди тандап, бул жерге мисалы үчүн 23-сентябрь. Тил күнү деп жазып коеюн. Тил күнү кут болсун. Донду басам. Мына биздин жазуубуз. Бул биринчи анимация, бул экинчи анимация. Жанагындай эле артына фон коюп койсок болот. Кааласак өзүбүздүн галереядан койсок болот. Кааласак бир эле сүрөт тандап турайынчы. Обрезка. Төмөн жактан шрифттердин стилдерин тандап алсак болот. Бул жерден убактысын бир аз чоңойтуп койсок болот. Сактоо үчүн Save Video деген тандайбыз. Генератор. Бул жерден 100% болгонго чекти күтөбүз. Ушул видеолор биздин телефондогу галерея папкасына сакталып калат. Ошол жерден кийин деле алсаңыздар болот. Поделиться. Open'ди бассаңыздар дароо эле ачылат ошол жерден. Сайттын аталышын өчүрөбүз. Мынакей биздин видео группаларга кетти. Ошентип окуучуларга саламдашуу же болбосо кыскача куттуктоо же каалоо айтып жөнөтсөңүздөр болот.